Маңызбек, айтсаңыз, үйдө канча калдыңыз? Кандай экен жаңы үй, жаңы жер? Аябай сонун. Жомокко түшүп калгандай эле болуп атам, чынын айтсам. Аябай жакты. Кенен Москвада тем более өзү негизи кандай абалда жашайбыз, аны мигранттар гана түшүнөт. Мурдагы жакта квартирант болуп, эми кысылып жашап жүрдүк. Бул жак азыр шарт келип, кеңир болуп калды. Келиңиздер, анда мен бир катар көргөзөйүн. Кухнядан баштасак. Ассаламу алейкум экенештер. Бүгүн биз кезектеги дагы бир кардарыбыздын үйүнө келдик. Ал кардарыбыз Бутово, Дрожина, эң жакынкы метро Дмитрий Донского жана Бутово МСД. Канча калды, кандай условияда алды жана канча күнгө алды. Жүрүңүздөр, калган маалыматты клиенттин өзүнөн билели. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Айтма арек болсын, шеф. Кымбат жакшы ба? Ассаламу алейкум. Сәбире жағындайсыз. Байрамыңыздар менен. Биргеликте болсын. Жайгашып алдыңыздарбы? Жогоруга жыл. Өтө берсем. Ал сага уже. Ти азыр келет шериңер. Кандай сагыңыз байке? Шүгүр. Жайгашып алдыңызбы? Сәбире же, сиз кандайсыз? Ассаламу алейкум. Жакшы, рахмат. Кандай экен жаңы үй, жаңы жер, жаңы район? Аябай сонун. Жомокко түшүп калгандай эле болуп атам, чынын айтсам. Аябай жакты. Сделка биздики кайсы күнү болду эле? 27 майда болду. Кайсы күнү үйгө кирдиңиздер? 11 июнда. 11 июнда кирдиңиздер. То есть бизде 27 майда сделкабыз болсо, 10 күндүн ичинде үйгө кирипсиздер, Кандай ощущение анан? Эң сонун. Москванын эми жашоосу кандай экен, мындайча айтканда, биякта жүргөндөр билет, ошого азыр келгенден кийин кыйла жеңил, кенен өзүгө каалагандай мына үйдүн керектүү палас, ушундай нерселерин алып туруп, мына отурукташып атабыз, 5 күн болуп калды. Келиңиздер, анда мен бир катар көргөзөйүн. Кухнядан баштасак, биздин ашкана. Көп квартира ошо көргөндө ашканасын биринчи карап аткам. Анан бул жердики биринчи көргөндө эле бизге аябай жакты. Көңүлүбүзгө туура келгенде аябай кенен экен. Бул жерде терезе, кухнянын терезеси, ашкананын. Бул жерден карасаң сразу эле мектеп көрүнөт. Бул жерде еще неме да бар, детский площадка. Үйдүн алды жагында, арка жагындагы детский площадка, аябай керектүү балдарга. Мына мисалы өзүмдүн 4 балам бар. 4 балага эң керектүү ушул мектеп, детский площадка и балам футбольный площадкага барып ойноп келди бир-эки жолу. Жакшы дейт, аябай сонун экен дейт. Буюрса мына 3 ай каникул ичинде ушул мектепке заявка берели деп атабыз. Иншаллах балдарды ошол жерге окуганга Аллах насип кылган болсо кирет. Москвада бизде дайым проблема болот, туалет ванна бир болбосун деп, ошого эки жак эки башка, бул жак уборный, бул жак ванна өзүнчө. Бул жак ошо детская, кичинекей комнатабыз. Кыздар жатат. Бул жактан да ошо жана мектеп көрүнөт. Бизге ошо эң жаккан эле мектеп болду. Үйдүн жанында кыздар аябай кубанып. Ашкана, комната, эми бул жакта чоң залыбыз бар. Бул жак ошо зал эсептелет. Туугандарыбыз барыбыз келип, сүйүнүп, кубанычыбызды бөлүшүп отурабыз. Балкону ушул залдан чыгып кетет, балконго карап. Маңызбек, айтсаңыз, үйдө канча калдыңыз? Үйдө 8 миллион 300 айланды. 8 миллион 300 айланды. Сиз кандай өзүңүздүн оюңузда кандай айтып бере аласыз? Планета 312нин сизге көрсөткөн кызматын. Эң сонун. Неге десе, майда баштаганбыз, уже мынакей июндун 17-си келип атат мына. Бүгүн 16-сы Курбан айт. Как раз ушул күнгө дагы элдерди чакырып, үйгө меймандарды чакырып, үйдү дагы көрүндү немелерин алып мындай мейман кылып, и заодно Курбан айтты дагы тосуп, туугандар менен жолугуп, ушул азыр ошондо сиздики аземинде турабыз. Бүгүн дагы кош майрам болот. Кош майрам. 2 майрам болуп атат буюрса. Маңызбек, айтсаңыз, үйдүн толук квадрат метри канча болду? Үйдүн толук квадрат метри 60 метр квадрат. 60 квадрат метр, 2 бөлмөлүү. 2 бөлмөлүү. Кайсы этажда жайгашкан? 15-этажда. 15-этажда. Жайгашкан, үйдүн жайгашкан жерин айтып койсоңуз. Бутово парк 2,
Бутова парк Дрожжинода жашкан. Дрожжино. Жакынкы метро? Дмитрий Донского. Дмитрий Донского жакынкы. Канча балаңыздар бар? 4 баласы бар. 4 баламен буга дейин квартирада жүргөнсүздөр. Ооба. Москваны сиз өзүңүз айтып өткөндүк, Москваны жашоосуз деп. Мына бүгүн эми өзүңүздүн үйүңүздө. Ооба. Сиз өзүңүз айтмакчы 60 квадрат метр. Сезимдер башкача болот экен. Дагы деле мындай балдар чочулуп турушат, уктап турсам түшүп болуп калабы депчи. Түш эмеспи бул деп. Бүгүн уктап тургум келбейт депчи. Ошентип не болуп калат. Бул түшүм эмес депчи кайра. Сиз бул үйдү тандаганыңыздын себеби эмнеде болду? Себеби жанында мектеп бар экен, детский площадка эки бетинде тең. Анан бүт мындай айтканда керектүү нерселер жанында экен да. И мага эмнегедир ушул двордун, ушул райондун эмеси атмосферасы жакты да. Ошол өзүңүз максат кылган, өзүңүз кыялданган үйгө жете алдым деп ойлойсузбу? Кыялданган ошол кенен Москвада тем более өзү негизи кандай абалда жашайбыз, аны мигранттар гана түшүнөт. Азыр эми бул 60 метр квадрат 2 бөлмөлүү үйгө чыгып калгандан кийин үй бүлөбүз менен кыйла жеңилдеп мындай жыргап калдык да. Кенен жашайбы. Кенен өзүбүзгө жаккандай жакшы. Коркпой, нетпей, мындай эч нерсе сюрприз болуп калат деп ойлойбуз да. Ошол күнү эртеңки күнүң маалым эле мындай. Манасбек, айтсаңыз, сиздин паспортуңуз кайсы жактыкы? Кыргызстандыкы? Кыргызстан. То есть сиз Кыргызстан паспорт менен 8 миллион 300гө 60 квадрат метр үй алдыңыз. Ооба. Ушунча келип иштеп жүрсөк дагы мындай 5 жылдан бери топтоп алам деген үмүт бар болчу, мындай ниет, бирок топтой албай жүрүп, анан ошол компанияга кайрылууну туура көрдүк да. Бул компанияга кайрылуунун себеби эмнеде болду? Ошол акчаны топтойм деп жүрөт экенбиз, но на самом деле мындай керектүү жерге чыгып кете берет экен да, ошон үчүн мындай кадамын кое бериш керек экен сразу эле. Бул компанияга ишенсе болбойбу деген ойлор болдубу сизде? Айткандай эле кыйла неме кылып жүрдүк, интернеттен карап, адамдар алып атат, албай атат, эмне кылып атат, кандай отзывдар бар, байкаштырып, как раз келинчегим барган күнү акция болуп калган экен. 10 000 скидка болуп, дагы белек, кошумча белек деп тандооңорго карап белек кылып беребиз деп. Ошол күнү сразу эле неме кылышты, келишим түзүп, договор түзүп, ошол күндөн башталган. Кыйынчылыктар болбоду? Чынын айтканда болду. Башында даже мындай сомнениялар болуп кетет деп, алсакпы, албасакпы деген коркунучтар болуп кетти. Эми эл ар кандай сүйлөй берет экен, биз эл болгондон кийин элди бар мындай бир угуп, анан кайра ойлонуп, анан өзүбүз аракет кылып жүрүп көрүп баштадык. Анан көп райондордон көрдүк. Негедир ушул жерге келгенде бир көргөндө эле жагып калды. Ассаламу алейкум, менин атым Мухаммад Али. Үй бүлөдө эң чоң баласы болом бул жерде. Ошо ата-энеме рахмат, ушуна сонун шарттары түзүп бергенине. Мурдагы жакта квартирант болуп, эми кысылып жашап жүрдүк. Бул жака азыр шарт келип, кеңир болуп калды. Чоң рахмат. Алыңыздар. Бактыбек, Нурдин, Ислам. Туруклардан ал. Болуп турабы, ушу сиңдим Сабира, мана сөкөң ушу үйүңөр кут болсун, төлөп көңүлдөгүдөй ишке ассын, кыскасы. Ташкоң жакшылыкка ушундай үйлөрдү биз дагы алайлы, жеткирсин Кудайым. Ошо Сабира, Манас куттуктайм силерди. Ошо жакшы үйлөрдөн болсун, ошо талаада жүрөбүз, баарыбыз тынч болойлу, тапкандарыбыз берекелүү болсун. Рахмат, ушунчалык сыйлап, урматтап, бизде ошо чакырууга жооп берип келгениңерге, майрамды ошол биз менен чогуу өткөргөнүңөргө Аллах ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болгула, иштеген акчаларыңарга Аллах Таала береке берсин. Зарита эжеге дагы аябай чоң ыраазылыгымды билдирем. Ал Зарита эженин мен жеке оюм аябай жөнөкөй жакшы инсан экен. Ошого окшогош эжелерибиз көп болсо, мындай ал чында башынан өткөн кыйынчылыктары жана ошо өзүнө окшош кыйналган адамдарга жардам берем деген чын ойлорун иш жүзүндө көргөзгөнү мага аябай суктандырды, жакты. Буюрса биз дагы ошо эжекебиздей болуп колубуздан келген жардамдарды берип элдерге ошо бизге жардам берген сага да чоң рахмат.
аябай бат үйлөрдүн баарысын Чыдап, көрсөтүп суроолорго жооп берип, каприздериңиз. Нагима аябай жакшы кызсын, барганыбызда эле договорлор четко ясно түшүндүрүп. Консультацияны жакшы берди. Кыскасын айтканда мен аябай толук ыраазы болдум. Бул чын жүрөгүмдөн айтылган сөздөр. Бардык жакшылыктарды каалайм баарыңыздарга. Чоң рахмат. Дагы бир жолу ага көргөнүңүздөр кулук болсун. Эсен аман эртерээк батырап кутулуп алыңыздар. Иншаллах.